Жөтөлдү элдик ыкмалар менен дарылоо. Жөтөл кар же жамгыр жааган муздак аба ырайында үйгө суу болгон колгап, ным болгон бут кийим менен келүүнүн жыйынтыгы. Бул абал бала бакыра баккан ата-энелердин баарына тааныш. Анткени уул кызынын жөтөлгөнүн уккан ата-эне кайгырат. Ошол эле маалда кол кошуруп отура албай калат. Же андай эмеспи? Ошондой болсо келгиле жөтөл күч алган ушул учурда аны менен күрөшүүнүн жолдоруна токтололу. Жөтөл организмдин коргоочу механизми. Ал аркылуу дем алуучу жолдор ар кыл вирустардан, бактериялардан, чаңдардан жана микробтордон тазаланат. Тагыраак айтканда, организм жөтөлүү менен оору жаратуучу микроорганизмдерди сыртка чыгарат. Адатта адам кичинекей же чоң экенине карабай бир күндө бир нече жолу жөтөлөт. Айрыкча мындай көрүнүш эртең менен болсо андан кооптонуунун таптакыр кажети жок. Ал эми сасык тумоо, бронхит, ангина, гайморит, суук тийүү, аллергия жана синусит сыяктуу оорулар себепчи болуп, кечкисин же түнкүсүн тамакты оорутуу жана кычыштыруу менен коштолгон жөтөл албетте тигил же бул жол менен дарыланууну талап кылат. Түрлөрү. Мүнөзүнө жараша жөтөл кургак жана нымдуу болуп экиге бөлүнөт. Кургак жөтөл кайсы оору болбосун ал башталарда күтүүсүз пайда болот. Мында адам жуун гана жөтөлө берет. Бул учурда анын дем алуу тутумунан эч кандай суюктук бөлүнүп чыкпайт. Сезгенүү башталып, оору жанданганда гана жөтөлдө шилекей коштошу мүмкүн. Нымдуу жөтөл деп жөтөлгөн сайын дем алуу жолдорунда жана өпкөдө кырылдап, шилекейдин, былжырдын, какырыктын бөлүнүп турушу айтылат. Нымдуу жөтөлдү көп учурда кургак жөтөл коштоп жүрөт. Эгер бул абал 3 жумадан созулуп кетсе, анда жөтөлгө себеп болгон оору өнөкөт түргө айланат. Сыркоонун мындай түрүн айыктыруу алда канча кыйын же мүмкүн эмес экени жалпыга белгилүү. Андыктан ар бир адам күтүүсүз башталып, бара-бара кырылдоо, приступ коштоп, кан жана какырык пайда кылып, узакка созулган жөтөл менен күрөшкөнү жакшы. Рецептер. Түрп. Бир дана бүтүн түрптү колуңузга алып, анын үстү жагын мискейдин капкагы сыяктуу кесип салып, ортосун терең эмес кылып оюу керек. Пайда болгон чуңкурчага бал коюп, кайра капкагын жабасыз. Бир азда түрп шире бөлүп чыгарат жана ал бал менен аралашат. Ошол аралашмадан күнүнө 1 чай кашыктан бир нече жолу ичүү менен жөтөлдү жок кылуу жеңил. Сабиз. Сабизди сүткө бышырып ичүү дагы жөтөлгө каршы жакшы каражат. Бул үчүн биринчи кыргычтан өткөрүлгөн бир аз сабизди бир аз сүткө жумшаргыча жай отто кайнатуу менен бышырасыз. Анан өзүңүзгө жаккандай кылып, ага бал менен каймак май кошуп жешиңиз абзел. Күнүнө 2 жолудан айыккыча кайталоого болот. Шекер. Аш кашыкка анча толтурбай шекер салып, аны күрөң болуп эригиче отто кармап турасыз. Эриген соң кичинекей жана чуңкур айнек тарелкада турган ошончо көлөмдөгү сүткө куюп жибересиз. Пайда болгон таттууну катырып, андан кийин эригиче соруп жүрүүңүз зарыл. Сода. Жарым стакан жылуу сууга жарым чай кашык аш содасын жана 1 чымчым туз кошуп, тамактагы какырыкты кетирүү үчүн ичүүгө болот. Муну күнүнө 2 жолу, тагыраагы эртең менен ач карын жана түшкүсүн тамак алдында кабыл алуу керек. Пияз. Алгач 2 дана пиязды майда турап, жарым стакан сүткө бышырасыз. 4 саат тыныктырган соң ар бир 3 саат сайын 1 аш кашыктан жей берүү кажет. Жумуртка. 1 дана чийке жумуртканы 1 аш кашык таза арак, 1 кашык жылытылган каймак май, 1 аш кашык бал, 1 аш кашык сүт жана 1 чай кашык сода менен жакшылап аралаштырасыз. Анан бул аралашманы ач карын калтырбай ичип жиберүү зарыл. Мындай ыкма көп учурда адамды бир колдонуудан кийин гана жөтөлдөн толук арылтат. Каз майы. Жөтөлдү айыктыруучу эң натыйжалуу ыкма. Ал үчүн кыргычтан өткөрүлгөн пиязды каздын майы менен теңме-тең аралаштырып, пайда болгон массаны көкүрөккө, желкеге жакшылап ысыта шыбоо керек. Анан жылуу оронуп жатып алса, натыйжасын жакшы берет. Жөтөлдү дарылоонун элдик ыкмалары. Ингаляциялар. Суу. 1 стакан ысык сууга 1 чай кашык соданы 2 тамчы йодду кошосуз. Анын буусу менен дем алып отурсаңыз, көп өтпөй эле дем алуу жолдоруңуздун жумшара баштаганын сезесиз. Мында йод бактерияларды өлтүрөт. Ал эми сода тамакты калыбына келтирет. Күнүнө 2 рет кайталоого болот. Жалбыз. Идишке муздак сууну куюп, ага жалбыздын чөбүн көбүрөөк, эрмендин бака жалбырактарын, ромашканын жана малинанын чөптөрүн азыраак кылып саласыз да жай отко коюп кайнатасыз. Кайнаган соң оттон чыгарып, анын буусу менен дем алып отуруу керек. Жайкысын чөптөрдү талаадан эле үзүп алып, агышкысын сатыктан алып колдонууга болот. Картошка. Картошканы сууга бүтүн бойдон бышырып, анан идишке эзип алып, анын буусу менен 15-20 мүнөт дем алып отуруу керек. Чоң апалардын эски бул ыкмасын күнүнө бир нече жолу кайталаган адам жөтөлдөн тез эле айыгат.
Бала жана жөтөл. Жөтөлгө каршы колдонулуучу көп элдик рецепттер чоң кишиге кандай таасир берсе, балага деле ошондой таасир этет. Болгону аларды кичинекей балага жасап жаткандан кийин дозасын 2 эсе азыраак колдонуу зарыл. Бул элдик медицинанын бирден бир алдыңкы талаптарынан деп айтса жаңылыштык болбойт. Төмөндө балдар үчүн жөтөлгө каршы элдик рецепттер. Жылуу сүткө инжир кошуп ичирсе болот. 1 стакан ысык сүткө 1 чай кашык бал аралаштыруу менен жөтөлдүн күчтүүсү айыгат. 100 грамм бал менен 100 грамм каймак майды аралаштырып, ага ванилинден бир аз кошуп жегизүү дагы натыйжалуу ыкмалардын бири. Күнүнө 3 жолу кайталоо талап. Астманы дарылоого төө ашуунун климаты ыңгайлуу. Дүйнөдө миллиондогон адамдар астма менен оорушат. Ага карабастан бакубат өмүр сүрүшөт. Мунун сыры эмнеде? Албетте алардын дартты көзөмөлдөөнү билишкендигинде. Демек, мектепте жакшы окууга, спортто каалагандай машыгууга, турмушта ийгиликке жетишүүгө астма тоскоолдук кыла албайт. Бронх астмасы. Бронх астмасы өнөкөт оору. Ал дем жетпеген же дем алууда кырылдаган жана чыйылдаган ышкырык коштогон приступ берүү менен кармайт. Көрсө астмага чалдыккан организмдин дем алуу жолдору сезгенип, шишип, ал өпкөгө кирген жана андан чыккан абаны кысат экен. Себептери: астма көп учурда тукум куучулук касиет аркылуу берилет. Мындан тышкары аба жолдорду сезгентүүчү, ага аллергиялык реакция берүүчү заттар, так айтканда аллергендер бар. Аларга чаң, үйгенесе, көк, тамеки түтүнү, булганган аба кирет. Булар менен катар муздак аба, катуу жийиркенүү, күтүүсүз коркуу, эмоция калтырып туталануу жана оор физикалык жумуштарда дем алуучу жолдорду сезгентүүгө жөндөмдүү келип, астманы жаратуучулар болуп саналышат. Белгилери: кургак жөтөл, дем алуунун кыйындашы, уйкусуздук, өнөкөт чарчоо, терчилдик. Түрлөрү: астма оорусунун приступу адатта түндө же эртең менен эрте кармайт. Ал эми анын түрлөрүн бири-биринен приступтун кармоо аралыгынын алыстыгы аркылуу айырмаласа болот. Жеңил астма. Мында приступ бир айда болгону 1 же 2 жолу кармайт. Адам өзүн ооруп жүргөн киши катары сезбейт жана дем алуусу жайында болот. Орто оор астма. Оорунун бул түрүнө өтүп калганда адам жумасына 2-3 жолу приступка кабылат, дем алуу кыйындап калат жана түндө тынчсыздануу башталат. Оор астма. Оор астмада приступ күнүнө бир нече жолу кармайт. Дем алууну ышкырык коштойт, адам түнкүсүн тыныч жата албай калат. Астманы дарылоонун элдик ыкмалары: сарымсак. Сарымсактын чоң-чоң 5 тишчесин кыргычтан өткөрүп 100 грамм каймак майга аралаштырып, ага татымына жараша туз кошосуз. Мындайды нанга сүйкөп жей берсеңиз да астманы дарылоого жакшы жардам берет. Алоя. 250 грамм алоянын жалбырагын банкага салып, ага жарым литр жакшы шарап менен 350 грамм бал кошосуз. Колдонууга чейин алояны 2 жума сугарбоо керек жана анын жалбырактарын кесип алгандан кийин сууга жуубастан ным чүпүрөк менен эле чаңдарын сүртүп аласыз. 10 күн муздаткычта тыныктырган соң аралашмадан алоянын жалбырактарын алып салып, күнүнө 3 жолу 1 чай кашыктан ичүү зарыл. Тобурчак. Термоска таза жуулган кызыл карагайдын бир нече жашыл тобурчагын салып, үстүнө жарым литр ысык сүттү куюп, термосту жабык абалында 4 саат тыныктыруу кажет. Анан аны 2-3 кабат марлядан сүзүп салып, суусунан эртең мененкисин жана кечкисин 1 стакандан ичесиз. Дарылануу курсу 4-8 жума. Чалкан. Жазгы жаңы чалкандан көп кылып терип келип, баары майдалап туруу кажет. Анан бышык марляга салып, анын болгон ширесин банкага күч менен сыгасыз да оозун жаап муздаткычка коесуз. Күнүнө мындан 3 жолу 1 чай кашыктан тамакка чейин ичип турасыз. Кашкулак майы. Жарым стакан сууга суутектин перекисинен 30 тамчы кошуп, эртең менен тамакка жарым саат калганда ичүү керек. Кечинде болсо 1 чай кашык бал менен 1 чай кашык кашкулактын майын аралаштырып жейсиз. Муну өзүңүздү жакшы сезип калган маалда токтотсоңуз болот. Роза. 100 грамм роза гүлүнүн желекчелерин, майда тууралган 5 бака жалбырагын, жарым килограмм кыргычтан өткөрүлгөн ашкабакты, 2 аш кашык балды жана 1 литр кургак шарапты аралаштырып отко коесуз. Ал кайнап чыкканда кайра оттон аласыз. 24 сааттан кийин мындан күнүнө 5 маал 1 аш кашыктан ичүү керек. Элдик ыкмаларды колдоноордо сөзсүз дарыгерден кеңеш алууңуз кажет.